Барыңыздарга салам, урматтуу кыргыз элим. Мен болуп аткан акыркы кырдаал боюнча өзүмдүн жарандык пикиримди, өзүмдүн көкүрөктөгү ой толгоомду сиздер менен бөлүшүүнү туура көрүп турам. Биз кыргыз мамлекети эгемендүү өлкө болгонубузга араң 30 жыл толду. 30 жыл бул өтө аз. Биз бул күндү 1000 жылдап күткөнбүз. Бул күнгө жетиш үчүн канчалаган кан төктүк, канчалаган жан бердик, канчалаган баатырларыбыз өттү, эл деп, эл үчүн деп, азаттык, эркиндик үчүн деп. Азыркы абалыбыз кандай? Өтө кейиштүү. Артка кетип баратабыз. Өнүгүү жок. Чоң Казакты баштаган нукура чыныгы кыргыз улутчул байкелерибиз жаңы жол баштап, жаңы идеяларды айтып, ойбу жеп ичкендерди эл билсин, эл көрсүн, ушулар төлөсүн, ушулар куссун жеп ичкен, элдин ырыскысын тоногон адамдарды. Буларга да сурак болуш керек да, буларды да бирөө айтыш керек да. Ушундай ыплас адамдарды айткан байкелерибизге кысым көрсөтүп, аларды соттоп, аларды суракка чакырып жаткандары бул бийликтин абийирсиздиги да. Бул адилетсиздиктин жеткен чеги. Терең ойлонгон адамгачы бул Кыргызстанда адилеттүүлүк жок. Калыстык жок. Таптакыр нөл да, нөл. Бул байкелерибиз жыргагынан чыккан жок да. Алар эмне азап, жөнүнө камалып, жөнүнө соттолуп, ушу эл деп чыгып атат да. Эл деп күйүп атат. Бул көкүрөгүнөн тынчтык бербей түртүп атат да. Ушулар жеп ичкен, ушуларды айталык. Ушундай адамдарды элдер шайлабасын депчи. Анан бул Чоң Казактын баракчасына катталган 15 000 адам жүрөт. Бул 15 000 адам мындай карап көрсөк өтө аз. Сапаты жагынан карасак бул өтө жакшы да. 15 000 адам акыл эстүү адамдар экен да. Инстаграмдагы баракчалары, Фейсбуктагы баракчаларды жөнүндө айтып атам. Карап көрбөйлүкпү башка жактарды? Мисалы үчүн Анжеликанын Гивен, Нурлан Насиптин, Асель Кадырбекованын, тамашачылардын вайндарын карасак, просмотрлар абдан көп да. Элдин баары эле ушактабы. Элге, жаштарга, коомчулукка, мамлекеттин кызык эртеңки күнүнө кайдыгер карашабы? Же баары эле ошо гиф-сиф, оюн, тигини жеп кой, муну жеп кой, реклама болуп калды беле. Кыргыздын жаштарын чакырам, ойгонолук достор, бир туугандар, агалар, байкелер. Улуу-муунубуз ойгонбой калышты. Улуу-муун ойгонгон чакта уже уктайт го дейм. Андан ары элечи. Кыргызстанды бул күнгө жеткирген түздөн түз күнөө кое алам мен. Бул биздин улуу-муун да. Караңгылыктын айынан. Мугалимдер, акиматта иштеген, айыл өкмөттө иштеген, административ ресурстарда, ырчылар, жылдыздар, бүт ушул күнгө алып келишти да. Келечек алардыкы эмес, келечек биздики. Канчалаган 30 жылдан бери баягы эле партиялар келе атат, баягы эле жүздөр келе атат, баягы эле жеп ичкичтер келе атат. Буларды токтотуш керек да. Мына шайлоого 6 ай калды. Ойгонолук кыргыз элин. 7 область биримдиги дегендей. Ойгонолук. Шайлоого киртканда эле көчө салып, детский площадка салып, көчөгө шагыл тоюп койсо эле бул иштейт деп элечи, алданып. Кел акыл эстүүрөөк бололук кичине мындай салыштыралыкчы. Же биз азыркыдай депутаттарды негизи аякка жолобош керек болчу. Ал улуу жергечи жолобош керек болчу. Заборуна жакын жолотпош керек болчу мындай депутаттардычы. Буларды ким шайлады? Буларды орустар келип, же казактар келип шайлап берген жок да, туурабы? Эл шайлады, коом шайлады. Коомдун аң сезими кандай болсо, бийликтегилердин жүзү ошондой да. Депутаттар бул биздин жүзүбүз, күзгүбүз да. Биз депутаттарды көрүп, коомчулукту көрөбүз, элди көрөбүз. Келгиле кыргыз элим, ойгонолук. Бул Чоң Казактагы уюштурган байкелерибизди колдойлук. Ушуларга жардам берелик баарыбыз. Мына шайлоого 6 ай калды.
Алтайда баягы эле партияны шайлабай, акчага сатылбай, өзүбүздүн акыл эсибиз менен ар бир адамдын таанып билип партияларды шайлайлык. Баягы эле эски адамдарды кайра кол чаап, калпак кийгизип, бүркүт учуруп, колуна бүркүт карматып кетирип ийбейчи. Мал союп, ак боз ат мингизип, күнүнө 1 сомго, 1 күндүк немебизди сатып атабыз да. Мындай ой жүгүртүп көрсөкчү. Мен бул ушундай чыгарып коюңуздар деп өтүнөм. Бул ырчыларга кайрылат элем. Ырчыларга, мугалимдерге, өзгөчө ырчыларгачы. Ушу эски партиялар кырдабай эле койгулачы. Ушулар менен жүрбөй эле койгулачы, чогочу. Ой, элдер алардын оюн угуш деле барбайт, азыркы элдерчи. Ой, тиги Ирбек Атабеков келеткен, Нурлан Насип, тиги Кыргызстанда көктө жанган жылдыздарыбыз келип ырд айткен деп, ошолордун концертин көрүш үчүн эле барат негизи. Ошого элди алдаганга ошо ырчылар дагы себепкер болуп атасыңар да. Элди топтоп берип. Келгиле тынч эле оокат кылбайлык, гиф менен эле жүрө бербейсиңерби? Ушу тапкан акчаны гифтен деле таап алат экенсиңер. Ушу партияларга кырдабай эле коюңуздарчы, сураныч баарыңыздардан. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат дечү эле. Көчөттүн төбүндө отуруп алып сүйлөп атканын маңызы мындай да. Шамал буякка жапырат, тияққа жапырат, ошентип боюн керет да. Анан бул өсүмдүк деген ушундай да, коом да ушундай да. Бул метафоралык подтекст да. Кыргыз коомун азыр шамал тиягынан удургутуп, биягынан удургутуп атканда камгактай калдаңдаган жанагындай чоң казат сыяктуу топтор чыгат да, күчүн саясий күч болупчу. Бирок чоң казаттын мен жактоочусу эмес элем. Чоң казат бүгүн себеби коомду мындай агрессияга чакырган бир радикалдуу чакырыктар менен үрөй учуруп атканына, бирок калың масса камгактай калдалаңдап удуруп атканы мени чочулатат да. Себеби демократиялык институттарды талкуулоо аракети жүрүп атат биздечи. Чоң казаттагы максатты, Туратты жакшы тааныйм, саламыбыз түз мындай жүргөн достордон. Бирок ошолордун аракетинде кээде сынчыл мамиледе кабыл алыш керек да. Бирок Турат досум тиги Кремлдин кашкабагын карап турган мындай биздин саясий лидер болуп чыгып келатат да. Анан качанга чейин биз ушул Россиянын жел аргысына бошоно албай, анан булардын аракетинде дагы мындай капиталисттик дөөлөттөрдү бир четке каккан, демократиялык баалуулуктарды тааный бербеген көз караштар абдан күчтүү. Анан жанагындай капитал топтогон уурлар бар, албетте ууру жол менен байды, кээде маңдай тер менен байды. Мен Жумалипке окшогондорду баягы жактагым жок, бирок мен ал кишини да жек көрөм. Себеби ал деле илим билимге инвестиция кылган жок, өзү илим тармагынан агарып көгөргөн киши, болбосо Илимдер академиясына жарыгын чачса ошо киши деле көп жардам берип коймок, илимпоздорго бир инновация кылган жок да. Көрпай дүйнөсү менен жеке өзүнүн комфорту үчүн жашап аткандардын бири да. Анан бирок чакырыктын өзү жакшы эмес да. Биз бир нерсени түшүнбөй атабыз. 90-жылдардан кийин мамлекеттик мүлктөрдү, завод, фабриканы уурдаган, тоногондун баары байып чыкты, жапай бизнесмендер аларчы. Бирок маңдай тери менен мынтип байганда капиталисттер бар да. Анан биздин мээбизде бир стереотип бар. Большевиктик бийлик калыптап кеткенчи. Баягы эл жакшылары кедей кембагалдын үй бүлөсүнөн чыккан деген биографиясы жазылып калгандагы, анан байманапты желмогуз көргөзгөн, колунда быдыры бар, колунда бар адамды жаман көргөзгөн түшүнүк менен жашап калганбыздагы байларга болгон ненависть, жек көрүү сезимин күчөтүп ийген да. Анан булар да ошондой топтор да. Бир жаңы баалуулуктарды тааныгысы келбеген. Эмне үчүн мен мисалы капиталисттик дөөлөттөрдү жакшы көрөм да. Бизде картиналар барбы? Миллион, миллиарддаган баага сатылганчы? Жок. Капиталисттик өлкөлөрдө бул маданият бар да. Бир художниктин картинасы миллионго чыгыптыр, миллиардка чыгыптыр деп сенсация кылышат. Китептердин, адабияттардын тиражы канчалап чыгат? Социалдык коомдордо ошондой көрсөткүч барбы? Биз мындай элементардуу кээде суроолорго жооп издебейбиз да. Анан момундай радикалдуу чакырыктар менен биз эч качан
Кыргызстандын бир өнүгүү жолуна сала албайбыз да. Анан жаңы баалуулуктарды тааныбайлы, анан удургутуп эле мореки артымда турган шамалды катуу шамал болсочу одарып кетет да. Одарып кете албайт, бирок майыстырат да. Бирок коом ар тараптуу баардык баалуулуктарды тааныганы керек. Мореки артында жаш көчөттөй шамал канчалык ыргап турса, тиягынан буягынан төрт тарабынан шамал болуп турса, бою керилет, зоңкайып, бир мырза теректер өсөт, мөмөдө арактар өсүп чыгат. Ошондуктан биз Кыргызстанды могу жаш көчөттөй демократиялык бир баалуулуктарды менен өстүрүп албасак, авторитаризм шарданы менен кете албайбыз. Мына коңшу ороңдорду карайлы, пандемия учурунда эле ошол Тажикстан, Түркмөнстан кандай кейипти кийип турат, ал эмес Казакстанчы. А Кыргызстанда мына демократиялык бир дем болгон үчүн коомдо бир алдыга өсүш болуп, жеке секторлор өсүп атат да. Анан жана чоң казакчыларга окшогондор эле анан капитал топтогондорду барып эле коркутуп, үркүтүп, 10 миңдеген, 100 миңдеген адамдарды монтип эле көчөгө чакырып атканы бул жеткен жапайчылык да. Ошондуктан чоң казаттын мындай биз жана демократиялык либерал көз караштагы саясатчыларды айтып атпайбы? Элге тандоо болсун депчи, жанагы шайлоо босогосун аттаганда дагы биз баягы яшик деген мөмө жемишти эмес, ошол алып аткан товарыңды тандап алган мүмкүнчүлүк бериш керек депчи. Мен ошол көз караштар менен көбүрөөк макулмун да. Себеби эл шайлоодо алданбасын үчүн ошондой удургуткан топторду эмес, эл кайсы партияны тандап алат, ошол шайлоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек элгечи. Андай чакырык салуу менен элдин жүрөгүн тартканга болбойт. Элди эмоцияга чакырган андай нерселерден абайлашыбыз керек деп Турат досума айтар элем, Максат доско да айтар элем. Анан булардын идеологиялык багытындагы кээ бир авторлор бар, мени менен тыгыз издешип атканчы. Анан мынды карасам ультра улутчулдук менен Кыргызстанды өнүктүрө албайбыз. Кыргызстандын түбүнө ошол улутчулдар, ашкере улутчулдар жетип коет да. Патриоттун баары шүмшүк болоорун унутпашыбыз керек эл. Андыктан мына рационалдуу ой жүгүртүп, сынчыл көз карашты менен карап жашоогочу, анан айлана чөйрөнү караганда башка баалуулуктарды да таанышыбыз керек да. Анан дагы бир мурдан алысты көрбөгөндөр айтышы мүмкүн да. Болжобайың таза эле батышчыл болуп алыптыр депчи. Мага батышынын дагы, Россиясынын дагы, чыгышынын дагы ысык-сугу жок. Мага Кыргызстандын келечеги маанилүү. Кыргызстан бардык баалуулукту тааныйлы. Ислам дөөлөтүн, ислам маданиятынын асылдуулугун тааныйлы, демократия баалуулугун тааныйлы. Бирок авторитаризм адамзат тарыхында адамды көз жашка, канга чылап келген да. Биз ошону унутпашыбыз керек. Маселен, могу Кремльди караган саясатчылар дайыма элге айткан сөзүн карап турсак, элди мындай темирдей тартип керек. Темирдей тартипни Сталиндин заманында эңсейлүү. Ошондуктан мен андай тарыхка кылчайгым келбейт. Алдыга кадам кыргыздар. Ошондуктан шайлоонун алдында кичине эс пештейли, акыл калчайлы, сынчыл көз карашка терикпейли. Ким кандай пикир айтат, мени кандай төө астыга алат, менимче чоң казаттын жактоочулар вайымени бир Кыргызга душман көргөзүп чыгат болуш керек. Мен даярмын кабыл алууга бардык пикирди.